Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап бере жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Баламды сактап калчу укол 170 миллион сом турат деген ата кыргыз элинен жардам сурады. Супер KG порталына Ноокат районунун Русланбек Рахманов аттуу тургуну кайрылды. Ал 1 жаш 11 айлык уулу Хамза Кыргызстанда чанда кездешкен ооруга кабылганын айтып, анын дарылануусу үчүн калктан жардам сурады. Хамзага дүйнөдө өтө сейрек кездешүүчү СМА диагнозу коюлуп, азыркы учурда каражат топтоого эсеп аштык. Бул оорунун дарысы өтө кымбат турат экен. Буга байланыштуу кыргыз элинен жардам сурап атабыз. Кымбат болсо да, ушул дарыны алып, баламды сактап калганга, элдин балдарына кошконго аракет кылып жатабыз. Өз салымыңыздарды кошо кетсеңиздер, дейт ал. Рахманов СМАга каршы бир уколдун Золгенсма баасы 170 миллион сом турарын, учурда анын 7 миллион сому топтолгонун билдирди. Чүйдө атчан жигит унаа менен сүзүштү. Чүй облусунун 11 жылга айылында көкбөрү ойногон жигиттердин бири унаа жолго чыгып, каршы тилкеде келе жаткан унаа менен сүзүштү. Андагы видео социалдык тармактарга тарады. Видеодо көрүнгөндөй, атчан жигит дагы бир жылкыны жетелеп алып, унаа жолдо келе жаткан. Ал алдынан чыккан унаадан качууга жетишпей калып, жылкы менен унаа бетме бет сүзүшкөн. Учурда атчан жигит ооруканага жеткирилгени айтылды. Чүй жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы атчан киши унаага урунган кырсык боюнча маалымат берди. Ага ылайык кырсык 10 январда Токмоктогу Шамшы жолунда катталган. Азыркы учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Кошумча маалымат берилет. Буга чейин соц тармактарда чүйдө атчан кишинин автоунаага урунган видеосу тараган эле. Анда атчан киши жолдун каршы тилкесине чыга калган жылкыны кармаганга аракет кылып жатып, унаага урунганын көрүүгө болот. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Улуттук банк шылуундардын жаңы схемасы тууралуу эскертти. Улуттук банк жарандарды акча кайтарып берүү деген алдамчылардын жаңы схемасын алданып калбоого чакырды. Мекеме билдиргендей, шылуундар мессенджерлер аркылуу жарандарга Улуттук банкка тиешелүү делген жалган сайтка шилтеме жиберип, акча кайтаруу кызматтарын сунуштоодо. Ага ылайык Улуттук банк мессенджерлер аркылуу жарандарга билдирүүлөрдү жөнөтпөйт жана акчаны кайтаруу кызматтарын көрсөтпөйт. Мындан тышкары Улуттук банк жеке жактарды тейлебейт, жарандарга эсеп ачпайт жана калк менен накталай эсептешүүлөрдү жүргүзбөйт. Эч убакта алдамчыларга ишенбеңиз жана бейтаныш жактарга акчаңызды которбоңуз. Эгерде сиз кандайдыр бир алдамчылык иштерге кабылсаңыз, бул тууралуу дароо банкка билдирип, картаны же эсепти жабууну суранып, андан соң тез арада укук коргоо органдарына арыз менен кайрылыңыз дешти башкы банктан. Лос-Анджелесте өрттөн каза болгондордун саны 16га жетти. АКШнын Калифорния штатынын түштүгүндөгү өрттөн улам каза болгондордун саны 16 адамга жетти. Мындай маалыматты дүйнөлүк маалымат булактары жазышууда. Лос-Анджелес округундагы бир нече өрттөн каза болгондордун саны 16га жетти деп жазат NBC News басылмасы.
Буга чейин тилсиз жоодон жалпы каза болгондордун саны 10 адамга жеткени маалымдалган. Эске салсак, 7 январь күнү Калифорниянын түштүк бөлүгүндө токой өрттөрү жайылган. Метеорологдордун айтымында штатта токойдон чыккан өрт катуу шамалдан улам күч алып калктуу конуштарга өткөн. Анын айынан миңдеген имараттар коркунучка кептелсе, 180 миңдей адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. 370 миң адам электр жарыгысыз калган. Бул арада өзгөчө кырдаал жарыялаган АКШ президенти Джо Байден кырсыкка каршы күрөшүү режимин киргизген. Быйыл Кыргызстанга ажылык сапар үчүн канча орун бөлүнгөнү айтылды. Сауд Аравиянын ажылык министрлиги Кыргызстанга быйыл 6060 квота бөлдү. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан билдирди. Ага ылайык муфтий Абдулазиз Закиров Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин орун басары Абдел Фаттах бин Сулайман менен жолугушуп, быйылкы ажылык сапарын уюштуруу маселесин талкуулады. Анда 2025 жылдагы ажылыкка даярдык иштеринин эрте башталганы жана Кыргызстандын ажылыкты уюштуруудагы ийгиликтери белгиленди. Муфтий ажылык сапарын уюштуруу боюнча кеңири талкуу жүргөнүн, кыргызстандык ажылардын жатакана шарттары, тамак аш жана ыйык жерлердеги ибадаттарын уюштуруу иштери башталганын кошумчалады. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар 2025 жылдагы ажылык иштерин уюштуруу боюнча келишимдерге кол коюшту. Кабарлай кетсек, былтыр 2024 жылы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлүнгөн болчу. Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, алгачкы болуп милиционер кармалды. Коррупцияга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирип, анын алгагында биринчи болуп милиционер кармалганын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Таласта Ички иштер башкармалыгынын участкалык инспектору үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча текшерүүнү токтотуп берген үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Кызматкер сураган акчасынын 20 миң сомун алгандан кийин кармалып, Талаш шаардык Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени айтылды. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол коюп, документ 1 январда күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга шектелип кармалгандарга жаза күчөтүлүп, коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштей албайт, абактан акча төлөп кутула албайт. УКМК мамлекеттик жана укук коргоо органдары тарабынан коррупциялык көрүнүштөр аныкталган учурда элди 034 22 520 43 034 22 528 58 ишеним телефондоруна кайрылууга чакырды. Булак Спутник кежи. Батышта НАТОну Россия менен тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырышты. Түштүк Чыгыш Норвегия университетинин профессору Глен Дизен россиялык аскерлердин дерге жакындоосунан улам Түндүк Атлантикалык альянсты коопсуздук жөнүндө келишим боюнча Россия менен сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырган. Бул тууралуу ал X социалдык тармагында билдиргенин РИА Новости жазды. НАТО Россия менен Европанын бөлүнбөстүк принциптерине негизделген Европа коопсуздугу тууралуу келишимдерди түзүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү бүгүндөн башташы керек деген ал. Ишембиде Россиянын Коомдук палатасынын суверенитет боюнча комиссиясынын төрагасы Владимир Рогов РИА Новости агенттигине орус аскерлери ДР менен Днепропетровск облусунун чектеш аймагына өтө тездик менен жакындап жатканын билдирген. Айтымында каршы тарап шашылыш түрдө ДРдин батыш тарабындагы Богатыр Алексеевка айылынын айланасында коргонуу линияларын орноштурууда. Соңку жылдарда альянс Россиянын батыш тарабындагы чек арасында активдешүүдө. Москва буга тынчсыздануусун бир нече жолу билдирген. Атайын аскердик операцияны баштоого да ушул нерсе түрткү болгон. Өлкө тышкы иштер министрлиги НАТО менен диалог курууга дайым ачык экенин, бирок бул тең укуктуу негизде жүргүзүлүшү керектигин айтып келет. Ошондой эле бул үчүн батыш континентти милитаризациялоодон баш тартышы кажет. Булак Спутник кежи. Трамптын кылмыш ишин караган атайын прокурор кызматтан кетти. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын федералдык кылмыш ишин иликтеген атайын прокурор Джек Смит кызматтан кетти. Бул тууралуу ал ачык жарыялаган жок, анын кызматтан кеткени тууралуу билдирүү ишембиде сотко жолдонгон документтердин арасында бардыгы кабарланды.
Анда Смит соттон иликтөө тууралуу отчетту ачыкка чыгарууга салынган тыюуну алып салууну суранган. Дональд Трампка каршы иш ал президенттик кызматтан кеткенден кийин 2021-жылы козголгон. Анын бери жашыруун документтерди сактоо мыйзамдарынын бузулушу болсо, экинчиси иш Трамптын 2021-жылы 6-январдагы массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон. Ал күнү Трамп тарапкерлери менен чогуу Конгресстин президенттик шайлоонун жыйынтыгын бекитүүсүн үзгүлтүккө учуратуу үчүн Капитолийге кирип барган. Трампка айып тагылганы менен сот жарыяндары башталган эмес. Башында бул жогорку сот президент кызматтык милдеттин аткарган учурундагы иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керектигине негизделген токтомунан улам жылып келген. Смит Трамптын 2021-жылдын 6-январындагы окуяларда жеке жаран катары аракеттенгенин белгилеп, ишти сотко жеткирүүгө даяр болгону менен былтыр 5-ноябрда президенттик шайлоодо Трамп жеңип чыккандан кийин андан баш тарткан. Смит өзү сотторго кайрылып, айыптоо корутундуларын артка чакыртып алган. Ошол эле учурда ал бул айыптоолорду мурдагыдай эле негиздүү деп санаарын, бирок аракеттеги президентти куугунтуктоо мүмкүн эместигин билдирген. Дональд Трамп өзүнө коюлган айыптоолорду саясий куугунтук деп атап четке каккан. Трамп Нью-Йорк шаарында башка Смитке тиешеси жок кылмыш иши шайлоо штабынан мыйзамсыз төлөнгөн акча боюнча соттолгон. Сот аны жазадан бошоткон, бирок Трамп сот тарабынан кылмыш иши боюнча күнөөлүү деп табылган жана соттолгон алгачкы президент болуп калат. Мурдагы Югославия боюнча Гаагадагы эл аралык трибуналдын прокурорунун бири Смиттин кызматтан кетүүсү күтүлүп жаткан. Трамп ага чейин эле президенттик кызматка кирери менен юстиция министрлигинен кетирерин жарыя кылган. Юстиция министрлиги Дональд Трамптын кылмыш ишин иликтөө тууралуу Джек Смит даярдаган отчетту 20-январга Трамптын инаугурациясына чейин жарыялайбы жокпу же азырынча белгисиз. Булак Азаттык.